journalist and photographer. Nice to meet you in Kyrgyzstan. Welcome to Kyrgyzstan. まず彼ら2人がБиз Кыргызстан менен буга чейин беттешкенбиз. Күчтүү команда. Эртеңки беттеш жакшы болот деп ойлойм. Тажикстан менен ойногондо коргонууда катачылыктар болгон. Мунун баарын карап чыктык. Кандай болгон күндө да көзгө толундуу футбол көрсөткөнгө даярбыз. Япония уже в последнее время. Жапония акыркы убактарда Азия кубогунда гана ийгиликтүү оюн көрсөтпөстөн, дүйнө чемпионаттарында да дайыма катышып келет. Бир тарабынан бул жерде командалардын квалификациясы түшүнүктүү. Экинчи жагынан алганда талуу жери жок болгон команда болбойт. Тапшырма дал ошол талуу жерди туура пайдаланып калуу жана албетте өзүбүздү жакшы жагдан көрсөтүү. Талуу жер Жапония курамасында бар. Жапония курама командасын терең урматтайбыз. Оюндун эсеби кандай болорун өзүңөр болголоп аласыңар да. Но мы достаточно с большим уважением относимся к сборной Японии. Мен Кыргызстанга бүгүн эртең менен келдим. Бул жерде аба ырайы бир аз суук экен. Эли меймандос, абдан сонун мамлекет деп ойлойм. Эртең кандай оюн талаасында ойнорубузду билебиз. Буга чейин кандай ойноп жүрсөк, ошондой эле ойнойбуз. Кыргызстандын курама командасы жөнүндө буга чейин уккан эмесмин жана эч кандай маалыматым жок. Баарын оюн көрсөтөт. Подготовка идет в план. Даярдык пландалгандай өтүп жатат. Эч ким кабатыр болбой эле жайбаракат беттешке даярданып жатабыз. Биз өзүбүздүн оюнубузду ойнойбуз. Жапония күчтүү курама команда. Бул эч ким үчүн сыр эмес. Абдан олуттуу каршылаш. Бирок биз алардан ылдый түшпөшүбүз керек. Өзүбүздүн күчүбүзгө ишенип, алар бизге каршылык көрсөткөндөй, биз аларга каршылык көрсөтөбүз. Сейчас мы находимся на финальной стадии. Азыр даярдыктардын акыркы этабындабыз. Биз стадиондун отургучтарын тазалап, айрым жерлерге тосмолорду орнотуп жатабыз. Андан сырткары милиция кызматкерлери менен биргеликте иштөө тартибин түзүп, консультация өткөрдүк. Жолдор дагы жабылат. Коопсуздукту сактоо үчүн баардык шарттарды жасадык. Милиция кызматкерлеринин саны дагы көбөйтүлдү. Кимде билет бар болсо, баары беттешке кирет. Мына өз ушу билет сатып алганы келдик. Кадимкидей эл катары эле кыргыздын эмесин ак шумкарларын колдогону келдик. Эң негизгиси эме? Бuyakta аябай тартип керек го демебизге. Тазалык керек. Футболдон кийин Япониянын өзүнүн эмесинде болуп аркасын тазалап кетти го, ошол сыяктуу өзүбүздүн каждый чыштаган таштандыларды көрчү. Алып кетсек эле бүттү да. Биринчиден стадионго келген көрүнчү өзүн туура алып жүрүш керек. Мусорларды же болбосо таштандыларды таштабаш керек. Сөзсүз түрдө өзүн маданияттуу алып жүрүш керек. Бирөө менен түртүшпөш керек, урушпаш керек. Мурунку Мьянма менен ойногон оюнда биздин бир көрүүчүбүз, биздин бир болельщигибиз стадионго чуркап чыккан. Ошондой сыяктуу көрүнүштөр болбош керек. Атайын Оштон келдим, сол оюнду көргөндө. Эми элибиздин баары Япония дейт. Япония болсо эмне болуптур? Япония менен деле ойносо болот. Анын үчүн биздин жигиттер өздөрүнүн күчүнө ишенип, Азиянын чемпионатында көрсөткөн оюнду көрсөтүш керек. Мен ойлойм, Александр Крестинин командасын мыкты даярдай алды деп ойлойм. Эми жеңишке болсо дагы тең чыгууга үмүт артып барам азыр. Мен көрмөгөн катарсыздарга айтып коеюн, оюнга даярданган аябай биринчи күнү чыкканда эле билет алып койгом. Сиздин айтың. Анан эрте алгандан эрте келген ушу Гүйөрмандан суранат элем. Оюнга келердин алдында эрте келсе. Эрте келип, анан тамак аш, туалет дегенге эртерээк туалетке барып алса, эртерээк тамак аш үйдөн тоюп алып келсе, отурса турбай элечи ары бери баспайчы, анан перерыв болгондо да отурганды аябай жакшы көрөм мен. Ары бери туруп, ауу кыйкырып, анан ыргытып. Эми кыйкырган эч нерсе эмес, конечно, бирок ары бери басканды токтотсо жакшы болот эле да. Чет жакты английский премьер лиганы көрүп атабыз, башка мамлекеттерди көрүп атабыз. Ошол жакты карасаңыздар, эч ким турбайт.
баары отурат, биздикилер эле чуркап жүрөт. Тамак ашка чуркашат. Өзү көбүнчөсү тамак ашка чуркаган 2 саат чыдап кой, 2 саатта эч ким ач болбойт.